Салам достор, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бул сабакта математикалык иштөө тартиптерин көрсөтүп берем. Эсептер келет. Бул эсептерди биз катары менен чыгарып кетербейбиз. Ал эсептерди чыгаруунун өзүнчө бир тартиби болот. Ошол тартипке жараша биз эсептерди чыгарабыз. Азыр мен доска бир эсеп жазам. Ошону биз чогуу чыгарып көрөлү. Эми оң жакта турган эсепти биз сол жактагы эрежелерге таянып чыгарып көрөлү. Биринчи эреже кашанын ичин биринчи иштелет дейт. Кашанын биринчи кашаны иштеп алалы. Биринчи кашаны иштейли. Демек 433 кошулган 77. 7 3 кошсок 10, 7 3 кошсок 10, 1 өргөндө болчу 11, 4 өзү келип чыкты, анан 5. 510. Кашанын ичи 510 чыкты. 510 жазайын бияка. Эми 510 экинчи эреже. Көбөйтүү жана бөлүү иштелет экинчи. Бул биринчи кашан иштедик, экинчи көбөйтүү же бөлүүнү иштейт экенбиз. Демек бул жерде бөлүү турат. Экинчи бөлүүнү иштейбиз. Ушул чыккан 510ду 510 аны 15ке бөлөбүз. Бөлүү 15ке. Бул жакта эки орунду сан турат, демек эки орунду белгилеп алабыз. Бул жактан дагы кайсы бир санды 15ке көбөйткөндө 51ге жакын, 51ге тең сан чыгыш керек. Мисалы үчүн 4төн берип бөлсөк, чоң булган 3төн берели. 3 5 15, 3 1 3, анан 4. 45 болду. 11ден 5'ti alsak 6, bundan 4'ten 4 alsak 0, bundan 60, 60 oldu. Anca 5'ten versek olmayıp 4'ten verelim. 4 çende 5 20, 4 çende 4 60, 34 çıktı. 34 çıktı. Demek kaşanın içine 15'e bölsek 34 деген сан çıktı. 34 çıktı. Эми 3-чү эреже кошуу же кемитүү аткарылат. Кошуу жана кемитүү. Демек ушул 34-тү бул чыккан сандан 24-тү кемитет экенбиз. 24. Бул биринчи ишибиз, бул экинчи ишибиз, бул үчүнчү ишибиз болуп калат. 34-төн кемитен 24'tü. 4'ten 4 alsak 0, 3'ten 2 alsak 1. Demek 10 деген жооп чыкты. 10. Мынакей ушундай эле жеңил тема түшүнө келсе. Азыр мен дагы бир эсеп жазып көрөйүн. Силер аны пауза коюп чыгарып көргүлө. Misal үчүн бул жактагы эсепте каша турат. Туура биз кашанын биринчи ичин иштейбиз. Кашанын ичинде көбөйтүү турат. Демек, эң биринчи кашанын ичиндеги көбөйтүүнү иштейбиз дагы. Андан кемитебиз 10ду. Ушул каша ишин бүткөндөн кийин ага 2-ни кошуп коебуз. Мисал үчүн көбөйтүү биринчи иштелет дайыма. 73-кө көбөйтсөк, 7 көбөйтүлгөн 3 21. 21 çıktı. 21'den 10'da alırız. 21'den kemikten 10'du. 1'den 0 alsak 1, 2'den 1 alsak 1. 11 çıktı. 11 çıktı. Emi kaşan birinci işledik. Birinci kaşa bitti. Emi ikinci iş көбөйтүү же бөлүү аткарылат дейт. Бирок бизде көбөйтүү да жок, кашан сыртынан бөлүү да жок. Üçüncü көтүп көтөрөбүз. Кошуу же кемитүү аткарылат. Демек кошобуз.
11 чыккан бизде бул жерден, 21 чыккан, андан кемисек 11 чыкты, эми 11ге 2 кошуп коебуз. 11 кошулган 2 3 13 чыгат. 2-ге 1 кошсок 3, 1 өзгөрүп чыгат. Мына мен түшүндүрүп берейин деген темам ушул болчу. Түшүнө келсе оңойлуу тема. Албетте, силерден суранарым каналга жазылгыла, лайк баскыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Силерден мага кылган жардамыңар ушул болот. Мен болсо дайыма силерге ыраазымын. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, кош, силер менен элдин сыймыгы.